негизги бул жашоодо сенин максатың эмне? Көпчүлүгү мындай бир кичине кыйынчылык болсо койгон максатын таштап коюп ушундай да. Ар бир кыйынчылыктын артында чоң ийгилик бар да. UFC'ге барыш үчүн эмне кылыш керек? Мындай жүрөктөн кичине переживание этем да. Мындай азыр ушунча элдин астына чыгып утулуп калсам кандай болот? Кичинекейлигиңде кичине хулиганыраак болгонсуңбу? Жаштык кезимде мен жайлоодо чоңойгом да. Мусулманмын дейсиң. А мусулманчылыктаны бирөөдү сабаган болбойт го, урган болбойт го. Атам айтканда сен жөнүнө койбойсуңбу балам, башка тармак менен алек болбойсуңбу деп айткан да. Бой бүттү дейли да. Эми боюңду ата энең көрөбү? Сен бул ийгиликке жеткендериң бул сенин ошо кичпейилдигиң дейт да. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин көрөрмандар. Бүгүн бизде студияда жылдызы жанып келаткан жаш чемпион инибиз келип отурат, Ражабали Шайдуллаев. Ассаламу алейкум, Ражабали, кош келипсиң биздин студияга. Ассаламу алейкум, рахмат чоң чакырууңуздарга. Разы болсун. Айтчы кана неме рингке чыккан жакшы жеңил бекен, коркпогон же подкастка чыккан жеңил? Мен үчүн өзү рингке чыккан жеңилирээк го. Бирок бара-бара көнүп баратсаң керек. Эми мындан нары подкасттарга көп чакырышат, интервьюларга көп чакырышат. Себеп сен азыр эми жылдыз болуп жанып келатасың да. Ооба, уже азыр Кудайга шүгүр биринчи баягы подкасттарга барганда аябай уялып, эмнени сүйлөштү билбей, толкунданып, анан азыр Кудайга шүгүр уже жакшы кыйла үйрөнүп, барган жерде өз оюмду кичине жакшы айтып, жакшы болуп калды азыр. Кудай берсе, мындан да жакшы болот. Барып баягы бул деле жанагы сенин өзүңдүн спортуң сыяктуу да. Бара-бара ушинтип үйрөнүп кетесиң, көнүп кетесиң. Коркпой каласың дегендей. Толкунданбай каласың. Эми баштаганда башында эле куттуктап кетели. Сен жакында эле мына Япониядан келдиң. Өзүңдүн чемпиондук куруңду ийгиликтүү защита кылдың, коргоп келдиң. Өтө сонун болду. Биз дагы бул жакта катуу переживать этип атканбыз. Куттуктайбыз. Рахмат чоң, Алла разы болсун. Ар кайсы подкасттарга сени чакырып атышат, ар кайсы темаларда сүйлөшүп атат. Биз дагы эми сенин жаштыгың же болбосо балалыгың жөнүндө уксак, ошондон баштасак. Кандай болду эле, каякта туулуп өстүң эле? Эми билебиз тиги Бижирге талдан экенин. Ошо кандай болгон, жаштык мезгил, балалык, мектеп мезгили, ошолор жөнүндө айтып берсең жакшы болот. Мен ошо өзүм 2000-жылы ошо Жергетал районунда, Жаңы Шаар айылында төрөлгөм. Ошо Жергетал айылында чоңоюп, чоң атам, чоң энем, анан биз ата энебиз менен бир эмеде жашаганбыз. Бир үйдө. Анан ошол жерде жашап ата энем өзү жаштык кезимде мен жайлоодо чоңойгом да. Жайлоодо көп жүрчүмүн, чоң атам менен, чоң энем менен. Анан жайлоодо баягындай торпок кайтарып, Тоолуу район да. Тоолуу району. Өзү Тоолуу районунан биздин жайлоолор аябай бийик, анан ошо бийик жерлер. Анан ошол жерде торпок кайтарып, ошо чоң атама, чоң энеме жардам берип, ушинтип жүргөм. Күндө эртең менен жайлоодо баягы сүт кайнатып, баягы сүттүн кырмычыгын эметип берчи. Ошол күндөр аябай сонун болгон. Ошол жакта чоңойгом. Ошондо кандай чоң ата, чоң энеңдин колунда өсүп калдың жагындай? Жок, просто ошо сезондо жайлоого чоңоюп чыгышымын да. Жайында. Ооба, жайында. Ошол анан Мектепте окудуң. Мектепти да ошол өзүбүздүн айылда окудум, Жергетал районунда. 1-класстан 11-класска чейин. Ошо мектеп кезде бизде аябай көп баягындай балдар арасында урушуп кетчү. Ошондой беле? Тиги ар кайсы оюндар, айылда биз кичинекейлигибизде чүк ойнойт элек, эме ашык деп коет. Ашык ойнойт элек, иланги тебет элек жана, Ооба, биз дагы ошондой кышында ойночубуз, основной мындай кышында ойнойт элек. Ашык атып баягындай колдорубуздун үстү мындай кызарып, ишип кеткичи ойнойт элек. Жарылып. Ооба.
Анан баягындай мындай баллон болот эле, ошонун зымды мындай ири кылып, ошо мындай баллон айдап ушундай оюндардын түрү көп болчу. Азыр эми ушундай. ошондой оюндарды биздин балдарыбыз көрбөй калышты. Себеп Азыркы дегенде жаштар азыркы телефон, ооба, азыркы жаштар андай нерсени билбейт көбү. Бирок азыр көпчүлүгү азыр телефон баягындай эме болуп калды. Көпчүлүгү телефон чукул ушинтип жүрөт. Айтып атпайсыңбы жанагы мушташып деп. Ошондо кандай сен кичинекейлигиңде кичине хулиганраак болгонсуңбу же көбүрөөк тийишчү беле балдар же кандай? Эми жаш кезимде мен өзүм бир аз шогураак болгом. Анан мектепте футбол ойноп атып же болбосо ушундай бир кичине эменин үстүнөн урушуп кетишибиз да. Анан кээде уруп коет элем, кээде кальтак жеп калат элем. Анан мугалимдер баягындай эмеге алып кирип алып, өздөрүнүн кабинетине алып кирип алып бизди мындай кичине наказывать этип эскертүүлөр берип, бурчка тургузуп коюп, немени столду көтөргүзүп коюп. Мен жаш кезимде ошо мектепте өтө деле мындай жакшы окуган жокмун, чын айтсам. Жакшы окуган жоксуң. Бирок азыркы жаштарга айтарым, эң негизгиси ошо жаш кезде жакшы окуш керек экен да. Билим алыш керек. Билим алыш керек экен. Мен ошо жаш кезимде жакшы окубаганыма бирок бир аз өкүнөм. Көбүнчө анан сабактарды даярдабай мектепке барышымын. Сабакты сураганда даяр болбосом анан баягындай эмени көтөргүзүп койчу да. Столду. Ошентип көбүнчө анан айылда досторум менен мектепке барып, мектептен келип туруп эле сумканы таштап эшек минген барат элек. Ат жокпу? Эми жаш кезде биз билбейм, көбүнчө эшек минчүбүз. Анан айылда аттар аз болчу да. Кыскасы кичине шогураак болгонсуң. Ошондо бул спортко качан келип калдың? Кантип келип калдың? Билимиң боюнча болсо азыр кандай кылып атасың? Студенттик эме барбы? Окудуңбу бирдемге? Ооба, мен жогорку окуу жайды бүткөм. Анан айтайлы. Азыр мен эмеде ошо спортко келип калганымдын себеби бул мен күнүнө эртең менен мен абам Багыматка өгөтөт эле. Ошо Багыматка туруп эртең менен чурка атат эле да, чурка депчи. Күнүнө эртең менен баягы жумуртканын сарысыны жутуп күнүнө эртең менен чуркайт элем. Чийки. Тоого чуркайт элем. Анан ошентип биздин залда анан да бир кичинекей зал бар болчу, дзюдо боюнча. Жерге талды. Ооба. Ошол жерде эми жазында только баягы кара жумуш болчу да бизге. Картошка экет элек, анан ошентип чөп жар ушундай иштер кылат элек. Анан кышындасы бош убакытта ошо залга барат элек. Бош убакытта. Залдын условиясы да анча эмес болчу. Ал жерде постоянно мен барып туруп эрте барат элем да, мындай печка коюлган да, ошо печка менен өзүм от жагып, залды балдар келгенче жылытып турат элем. Келгенден кийин чуркап ошентип только кышында дзюдо тренировка кылганмын. Бир 3 жыл ушундай. Ал жакта эч кандай мындай турнирлерге чыккан жокмун. Анан 2018 Бишкекке келдим. Бишкекке келип биринчи очередь Манас университетинде жалда. Манас университетинин залы бар эле. Ошол жерде бир эки тааныштар аркылуу барып, ал жерде дагы 3 ай дзюдо менен машыгып. Фундамент дзюдо экен да сеники? Ооба, дзюдо. Андан кийин грэплингке өттүм. 3 жыл грэплинг менен машыктым. Грэплингге өтүшүңө эмне себеп болду? Же бирөөлөр айттыбы грэплингге кел деп, же өзүң кызыктыңбы? Аскарбек уулу Эржигит деген дос балам бар. Ошо менен ошо Манас университетинин залында таанышып, анын атасы Аскарбеков Эрали агай, ал эме өзү грэплинг боюнча тренер экен. Анан мен баласы менен достошуп, ал айтты, доска биздин ушундай залыбыз бар, биз жакка барып машыкпайлыбы деген. Ага макул деп ошонун залына барып грэплинг машыккам. Мейли машыгууларга дагы кайтабыз. Бирок эми жанагы айылдагы жашоо дагы кичине
көбүрөөк ачып берсең. Ата энеңдин тарбиясы же чоң ата чоң энеңдин тарбиясы айтып атасың го, сен сезондо чоң ата чоң энеңдин колунда болдуң. Ата энеңдин тарбиясы, бир туугандарың жөнүндө көбүрөөк айтып берсең. Ошолордун тарбиясы сага кандай таасир берди? Ушул ийгиликтерге жетишиңе кандай бир болду да туурабы ошолор жөнүндө? Конечно. Биз өзүбүз негизи семьяда 3 уул 1 кызбыз. Анан мага атам ар дайым айтчу, ошо айылда жүргөндө дагы жаштык кезимден айтат, көчөдө урушпа дейт да, постоянно. Көчөдө урушпа, эң негизгиси кичипейил болуп, өзүңдөн чоңдорду урматтап, кичүүлөрдү ызаттап, мындай жакшы жүр. Постоянно ушундай тарбияда эметет да. Анан ар дайым ошо айтат. Эң негизгиси ушу намазын калтырбай, 5 убакыт намаз окуп, туура жолдо жүрө бер. Алла таалам канча кичипейил болсоң, Алла таалам сени даражаңды ошончо көтөрөт. Ошон үчүн сен бул азыр өткөндө да айтты, сен бул ийгиликке жеткендериң бул сенин ошо кичипейилдигиң дейт да. Сен канча кичипейил болсоң, канча Аллага ийилсең, Алла сенин даражаңды ошончо көтөрөт деген маани экен да. Ошо ар дайым ушинтип айтат. Анан ошо мен постоянно каерде баягы рингке чыгып атканда да айтат да, көп баягындай секирип, баягы рингке чыгып эметпей, ушу башың пас кылып чыгып, жеңсең өтө деле баягындай эметпей дейт да. Өтө сонун. Биз аны бардыгы эле байкап атат. Мен деле байкадым ушу кичипейилдигиңди. Экөөбүз өткөн жылы умрага чыгып барбадык беле. Ал жерде да байкадым. Өз негизи ушул сенин бойлоруңда калдырбай көрүп турам да. Мүмкүн болушунча прямой эфирден көрүп турам. Переживать этем. Ошондо да байкайм, сен өтө кичипейил, өтө сонун тарбия алыпсың да, кичипейилдик сонун экен. Демек, ошол кичипейилдикке тарбиялаган сенин себепкер ошо ата энең. И Аллага болгон иман, намаз да. Ошол. Акыркы немеде деле жанагы өзүңдүн куруңду зачта кылганда ким Колесников болчу. Виктор Колесников. Ошол ал катуу сүйлөп, аябай бойдон алдын катуу сүйлөп атпады беле? Катуу сүйлөп, андай кылып коем, мындай кылып коем деп катуу сүйлөп аткан. Бирок сен болсо мындай күлүп эле, жылмайып эле, кыска сүйлөп эле, эртең көрөбүз деп, ошондой. Мен ал ошо бойдон алсын аябай катуу сүйлөп атты, бирок мен айттым эртең. Мен ойлогон эмесмин эми бойда мынча эрте бүтөт депчи. Мен ойлодум где-то бир 2 раундка чейин чозулса керек деп. Мен ойлодум анан балким күрөш ыкмалары менен утам деп ойлогон элем да. Ошондой план коюп, бирок Кудайга шүгүр аябай жеңил болду, жакшы болду 1-раунд. Аябай баттуу бүтүп калды. Мен ушу прямой эфирди издеп андан мындан сурап таап ошондой койгондо Телеграмдан. Как раз сен чыгып аткан экенсиң. Чыкты дегенче эле башка досторго эме таштагам ссылкасын. Ражаб Али чыгып атат, карап көрүп койгула деп таштаганча болбой эле. Тез бүтүп калды го. Канча секунд? 30 секунд. 36 секунд болду. Мага да көпчүлүгү айтат, биз эртеден кечке сен боюң күттүк, хотя бы бир 2 раунд шашпайсыңбы дейт. Бат бүтүп калды дейт да. Ал жерде биз үчүн канча бат бүтсө ошончо жакшы да. Мисалы удар жебей, максат жеңиш керек. Максат жеңиш да. Эми ошол максат деп калдык. Негизги бул жашоодо сенин максатың эмне? Бул жашоодо менин негизги максатым бир жакшы ата болуш, жакшы бир балдар, жаш өспүрүмдөргө бир жакшы үлгү болуш. Жакшы. Өзүмдүн жакшы жактарымды көргөзүп, ошол. Ата болуш үчүн үйлөнүш керек. Азыр эми жылдызың жанып, көптөгөн кыздар түшүнө кирип атсаң керек ошо. Ражаб Алинин колтусу окусам деп барбы ушундай тандаган? Мен өзү буга чейин кыздар менен эле сүйлөшүп жүрбөсүм, эми азыр уже возраст келип, уже үйлөнгөнгө возраст келип калды да. Эми буюрса жакында бирөө тапкам. Кудай буюрса жакшы. Алла насип кылса ошо менен. Бул никеде рызкы да. Никеде рызкы. Ошо Кудай Таала
сага өзүңө окшогон тарбиясы жакшы, ыймандуу сонун жакшынакай кыздар насип кылсын кызды. Амин. Буюрса мен да ошо баягы сиздер менен Умрага барбадыкпы эле. Ошондо барып Алладан сурап, дуа кылып, келечекте ошо бир жакшы, акыл эстүү, ыймандуу кыз насип кыл деп Алладан сурап. Сонун жакшы. Ошол дуа кылым, умрага барганда сурадым деп атпайсыңбы? Ошол сурагандарың баардыгы аткарылдыбы? Эмнени сурадың? Сурагандарың баардыгы болдубу? Ооба, мен Умрага баргычакты мындай иштерим чын айтсам эми жүрүшүп аткан, бирок мындай жакшы болбой аткан да. Бирок ошо Умрага барып Алладан сурап, дуа кылып, анан ошондон кийин Кудайга шүгүр менин иштерим кыйла мындай алдыга жүрүштү да. Эми Кудай буюрса ошо Алла таала мүмкүнчүлүк берсе дагы тез барганга аракет кылам да ошол жаккачы. Немеден баардыгы тийишип аттыр эле, сен комментарийлерден окуп калдым. Жанагы Японияга барган, акыркы жолу барганыңда жана чемпион кыздын аты ким эле? Ошол анан балет этип Японияда сен аябай эле мындай наамың чыгып, керек болсо Кыргызстанга караганда Японияда көбүрөөк таанышчы сен. Ооба, Япониянын эли аябай көп экен, бирок Японияда азыр билбейм, азыр Кудайга шүгүр, бирок Кыргызстанда деле көпчүлүгү таанып калды окшойт. Бирок Японияда аябай фанаттар көп экен да, мен фанат. Ошону тийишип атышты да, ошол кызды ала келбейсиңби? Ооба, мен да окудум ошо Ута Абе деген ошо дзюдоистка, эми Олимпиаданын 5 жолку чемпиону ушундай. Ошол да фанат экен. Сонун жакшы. Көпчүлүгү жазат, ошого үйлөн депчи. Эми алар билбейм, ага болбой калат. Насип. Анда улантсак, жанагы грэпплингге өттүң, анан Ошо 2018 Бишкекке келип, ошо грэпплинг кылып, 3 жыл грэпплинг кылдым. Грэпплинг жиу-джитсу. Анын арасында машыгууланышында биз Ошко грэпплингке бардык. Канча жолку Кыргызстанды уттум грэпплингден. Жиу-джитсу болду, жиу-джитсуну уттум. Анан Азия болду. Жиу-джитсудан комбат жиу-джитсу деп коет, баягындай эмеге самбо сыяктуу. Баягындай томпок бычак кийип мушташканбыз. Ал жерде да бир 9-10 мамлекеттен келгенбиз, ушундай. Ошол жерде да биринчи орунду алгам. Баардыгы любительский, немеге чейин. Любительский да алар. Андан кийин 2020 аяктары окшойт, ошо эме стронгто эмеге чыккан, любительский бойго. Ошол жерде 5 круг бергем. Ошол жерден чемпион болуп, андан кийин уже бойго кызыгуум артты да. Ошондо өзүңө ишенип калыпсың да. Ошол жерден чоң спортко барсам болот экен, профессиональный эмелерге чыксам болот экен деп. Ошол жерден кызыгуулар артып, анан грушаны көп уруп, стойкага көбүрөөк басым жасап, андан кийин баягы Кыргызстанда Батыр башы организациясы бар эле ал кезде. Ошо Батыр башы организациясынын президенти Дамир Батырбашиев деген байке таластуу. Ошо менен сүйлөшүп, мага биринчи ушу кыргызстандык балдарды эле берди. Сүйлөшүп, анан ошо местный промоушен. Ооба, местный промоушен. Ошол жерден анан бой өткөрүп, бат эле чыгып, жеңип, биринчи, экинчи раундда эле анан кайра кызыгуулар артып, ошентип. Менимче сен бойлоруң баардыгы эле биринчи, экинчи раундда окшойт. Ооба, меники баары 16-0, 16 тең досрочный. 3-чү раундга жетпеди ошо эч ким. Жок. Машалла. Ошо Батыр башы организациясында мен 4-5 бой өткөрдүм окшойт. Андан кийин эмеге ага чейин мен өзүм эми Жергеталдан келдик. Биз азыр гражданин Тажикстан болчумун. Паспорт ала элем. Анан паспорт указга тапшырып койгон элем. Мага Өзбекстандан, Казакстандан бойлор чыгып атты.
мен бойго даярданам, вес кууйм, границага барам, границадан өтө албайм. Паспорт жок. Паспорт жок. Ошентип аябай кыжаат болуп, настроениялар бузулуп, ошондой анан кийин паспорт алгандан кийин анан жолум да кыйла ачылып, эмеге Чечняда Грозныйда AC Young Eagles деген организацияга андан кийин бойлор чыкты. Анан Дагестанга барып, Дагестандан сбор өтүп, ошо бойлорго даярданып, анан ошол жакта беттешип бойлорду ийгиликтүү утуп чечендер менен. Өтө сонун. Ошол дзюдодон, грэпплингден, анан jiu-jitsuдан кийин анан стойкага неме кылып үйрөнүп баштадым деп атпайсыңбы? Ошону күрөштөн стойканы подключать этиш кандай экен? Кыйын экенби? Бул ар бир баланын өзүнө өзү зависит этет го дейм. Мен үчүн мисалы эми башында грэплер болуп, кийин стойканы өздөштүрүп кетиш жеңил эле болду да. Ошондой болобу? Анан ар бир адам өзүнүн кызыгуусуна жараша болот го дейм бул нерсечи. Мисалы Акбар Абдуллаевдиканыкы тетрисинче стойкадан кийин немеге өтүшөт, Ооба, ал өзү база кикбоксер. Кикбоксер, тайский, өзү боксер. Андан кийин ал ошо ММАге башында кикбокс чыгып, кийин ММАге өттү да. Анан айтып атасың го 16-0 азыр рекорд. Анан баардыгы жазып атышат. Комментарийлерди окуйсуң да, эмне жазат экен депчи. Хабибти 29-0, сен рекорд коюшуң керек, андан ашышың керек деген сөздөр жазып атышат да. Ошого сен эмне деп жооп берет элең? Энди ал Кудай буйрса биздин максатыбыз да ошондой чоң да. Максат чоң буйрса аракет кылабыз биз дагы. Ошо Хабибтин рекордун жаңылаганга аракет кылабыз буйрса. Азыр Ryzen организациясында башташып атам да, көбү сен уже UFCге барсаң болот деп атат. Эми пока азыр бул жакта мен азыр Ryzen организациясында менде контрагым бар. Ошо контракт бүткүчө мен башка жака бара албайм да. Анан контракт бүткөндөн кийин Кудай буйрса биз да ошол за океан чоң организацияларга барганга аракет кылабыз. Кудай буйрса. Биздин максат ошол азыр дүйнө жүзүндө эң чоң организация бул UFC болуп атат да. Ошол UFCге барыш эле эмес, ошол UFCнин чемпиону болуш да биздин максат дагычы. Ошол жерде Кыргызстандын желегин желбиретип, ошо Кыргызстанды дүйнө жүзүнө таанытайлы деген максатыбыз бар буюрса. Мен ошо мен деле башкалар катары көрүп, сыймыктанып, толкунданып көрөм. Себеп дегенде сен чыкканда деле ошол патриоттук кыргыздын ырларын коюп чыгасың, андан кийин жана кыргыздын желегин көтөрөсүң. Бул өтө чоң Кыргызстанга салым. Кыргызстанга кошкон сенин салымың. Анан ушул жаштарыбыздын патриотизмге болгон сүйүүсү дагы да сени көрүп өсөт. Алар сенден ушу үлгү алат деген ойдомун. Ошол жаштарга сен эмне деп айтат элең? Ошолорго кандай үлгү болоюн деп максатың? Эми жаштарга айтарым, ар бир жаш кезинен максат койсо, айтат го баягы жаштын тилегин Алла кабыл кылат. Ошондой сөз бар да. Ошо жаштык кезинен бир максат коюп, ошол максатка жетиш үчүн мындай бир аракет кылса, мен ойлойм ошол койгон максатка жетет да. Себеби мен да ошо жаш кезимде, ошо айылда, жерге талда жүргөн кезимде баягы Федор Эмельяненко, Хабибдердин эмесин көрөт элем да. Мен да ушулардай болсом, ушулардай бир чоң боец болсом же ушулардай бир ийгиликке жетсем дейт элем да. Бирок ошол кезде мен мындай бир максатым бар эле да. Максат коюп, анан келип уже машыгып, аракет кылып, мисалы бул мен азыр жеткен ийгилик бар да жөндөн жөн келген жок да. Бунун артында канчалаган кыйынчылыктар болду. Мисалы студентчилик кезинде, мисалы мен курсак
курсагым ач, ошол жөнүндө кененирээк айтсаң көрүүчүлөргө кызыктуу болот да. студентчилик кезинде мен окууга барат элем, келет элем, үйдө кичине мындай нан таппайт элем да жегенге. Мисалы мүмкүнчүлүк жок эле да, ошо бир барып бир нерсе алып жегенге акча жок эле. Аябай кыйынчылык күндөр болгон да. Бирок ошондой кыйынчылыктардын артынан азыр Кудайга шүгүр жакшы ийгиликтерге жетип атабыз. Мисалы азыр көпчүлүгү мындай бир кичине кыйынчылык болсо, мисалы койгон максатын таштап коюп ушундай да. Жок, ошо ар бир кыйынчылыктын артында чоң ийгилик бар да. Ошон үчүн кандай кыйынчылык болбосун ошого максат коюш керек, максатка карап умтулуш керек. Аракет кылыш керек. Тырышыш керек. Кыйналыш керек, чарчаш керек. Уйкудан калыш керек, курсак ач калыш керек. Сон. Эми баягы эмелерге кайтсак, айттың Кыргызстандагы жанагы промоушнду 4-5 бой өткөрдүң дедің. Аты эмне дедің? Батырбаш. Андан кийин эммеге баягы Грозныйда, Чечняда анда да бир 3 бой өткөрдүң. Анда 3 бой өткөрдүм. 2 чеченец, бир дагестанец менен меттештим. Ошол таң калыштуусу. Сен ошол боецтердин өзүнүн өлкөсүнө, өзүнүн жерине барып, өзлөрүн жеңип келгениң болот да. Бул дукту сен каяктан аласың? Же болбосо сага ошондой подкастка кылып атышабы? Барып туруп чечендерди Чеченстанга барып жеңип келип атасың. Тиги японецтерди барып Японияга барып жеңип келип атасың дегендей. Жок, менде деле ал жерде коркуу сезим болот да. Мисалы бойго барганда, чыкканда аябай мисалы переживание болот да. Мен немеден окуп калдым эле, жана Тайсондун жазганын, Тайсон китеби бар да. Ошону окуп калдым да. Эми Тайсон дүйнөдөгү эң эле мындай таанымал боецтердин бирөөсү да, боксерлордун бирөөсү. Ал айтып атат, эгер дейт кайсы боец рингке чыгып атып, мушташка чыгып атып, мен коркпоймун десе, ал жалган калп айтат дейт да. Себеп дегенде мен дагы дейт, ар бир бойго чыккан сайын тизелерим титрейт, бирок мен тренерим ушундай тарбия берди, үйрөттү. Ошол коркуу сезимини өзүмдүн пайдама ошо коркууду колдонгонду үйрөндүм деди да. Ошондой бир нерсе барбы? Меники да ошондой десем болот да. Мисалы мен мындай мен мындай жүрөктөн кичине переживание этем да. Мындай азыр ушунча элдин астына чыгып туруп калсам кандай болот, же ушундай переживаниялар болот. Бирок ошо коркуу сезимди айтам, мен буну утам, жеңем деген максатта ушундай айтчу. Ошондо кандай кыласың? Мисалы өткөндө бир подкастыңда айтыпсың, 2 рекат намаз окуп чыгам дегендей. Ооба, ар бир боюнун астында мен 2 рекет намаз окуп, Аллага таваккал кылып, Алладан сурап чыгам. Анан бойлорум жеңил болот. Бойдон кийин кайра 2 рекет Аллага шүгүр намазын окуйм. Машалла. Сен ошондо мисалы бой бүттү дейли да, эми боюңду ата-энең көрөбү? Ооба, мен боюмду ата-энем прямой эфирден көрөт. Постоянно прямойдон көрүп турат. Апам айтат, мен сага ишенем, мындай эметпейм дейт да. Эми по-любому алар да аябай катуу переживание кылат да. Менин боюмдун астында переживание кылып сураганым, Манас Ниязов келген да ушул жерге подкастка сенин ордуңда отуруп, ошондо суроо берсем, ата-энең сенин оюндарың көрөбү десем, айтты, атам көрөт, апам көрө албайт деди да. Апам оюн бүткөнчө жай намаздын үстүндө отурат деди да, дуа кылып. Оюн бүттү дегенде анан шүгүр кылып турат, жай намаздын үстүндө отурат деди да. Сен ошол бойлордон кийин биринчи болуп сүйүнчүлөп кимге чаласың? Мен бойдон кийин биринчи абама чалам. Абам деген атаң да? Атама чалам. Мындай толкунданып сүйүнгөндөрүнөн баягыдай көздөрүнөн жаш агып кетет. Эми ар бир ата үчүн, ар бир ата-эне үчүн баланын ийгиликтери бул өтө сонун сезим да, сонун. Ооба. Аны
айтышат го, ата болгоңда билесиң дейт. Кудай Пока буюрса андай сөзүндү биз биле элекпиз буюрса. сен биле элексиң, алы үйлөнө элексиң, балдарың жок. Бирок эгер ошол Кудай буйруп үйлөнүп балалуу болуп, бала чакалуу болуп калсаң, балдарыңдын да сен сыяктуу боец болушуну каалай белең? Билбейм, мен балдарыма бул спорт эметпейчүмүн. Балким олимпийский вид спорт, күрөш, башка окуу жагына эметкенге аракет кылабыз бала чака буюрса. Жакшы. Аларга боорукерлик кылып атсың да, үйлөнбөй жатып балдар. Эми эгерде Таяк жебесе экен да. эгер алардын өздөрүнүн желаниясы болуп атса, конечно, колдоп эметебиз. Эгер мен өзүм лично мындай эметпейм да. Прям ушу спортто эмет депчи. Эми ошол айтып атасың го, жанагы смешанное единоборство. Ушул эми аралаш, кыргызча айтканда Аралаш эртаймаш дейни. аралаш эр таймашы деп айтылабы кыргызча. Кулатуу деп койсун. Кулатуу деген да бар. Кыскасы ушул уруш, согуш тарабында эми көп суроолор берилсе керек. Мен мисалы үчүн өзүм билем ал жообуну. Бирок ошол комментарийлерден да окуп калдым. Көп өзүңө деле суроолор берсе керек. Сен өзүң намаз окуймун дейсиң, анан мусулманмын дейсиң. Мусулманчылыктан бирөөдү сабаган болбойт го, урган болбойт го, зулум кылган болбойт го деген суроолор берсе керек. Анын жообун мен билем, бирок сен мына биздин урматтуу көрөрмандарга жооп бересиң. Ооба, мындай суроолор көпчүлүк ушундай суроолорду берет. Бирок биздики мындай чисто спортивный интерес да. Мындай бирөөнүн ар бир беттештен кийин, мисалы мен баягы соперниктерди барып колун кармап ыраазычылык билдирет. Анан билбейм, мен бул спортто Мен да кичине жаштыкта бир Мажит деген устазда 2-3 ай эме калдык да, машыгып калдык. Ал киши дагы ушундай единоборстволорду үйрөтөт эле. Восточный. Ошол киши айтат эле да, эгер көчөдө мушташканыңарды угуп калсам же көрүп калсам, билип калсам, бүттү. Силер үчүн залдын эшиги жабык. Бул тренировкадан максат силер өзүңөр коргоону үйрөнүшүңөр керек. Бала чакаңарды коргоону үйрөнүшүңөр керек. Ден соолугуңарды кантип чыңдашты үйрөнүшүңөр керек. Андан кийин еще дальше мамлекетиңерди коргошту үйрөнүшүңөр керек. Болду. Бирок эң негизи силер чуркаганды, качканды жакшы билишиңер керек деген да. Эмне үчүн десе, эгер көчөдө бирөө тийишип калса же мындай мушташып калсаңар, силер качып кетишиңер керек дейт эле да. Мушташпашыңар керек. Мушташ бир гана жанагы рингте. Рингтеги максат, сен айткандай, ал тарбия. То есть жоокерликке тарбия. Ал жөнүндө неме дагы айткан, Кудай рахматы Чубак ажы муфтийибиз айткан да. Тиги аттарды кыйнап атпайбы улакта, ал арам эмеспи, улак арам эмеспи дегенде жооп берген да. Жок, бул тетирисинче ошол душманга каршы аттарды да, жоокерлерди дагы даярдоо болуп эсептелет. Бул арам эмес. Себеп дегенде максат андан тарбия. Эгер ал ат улакка кирбесе, ал согушта дагы жанагы согушканда да согушка да кирбейт. Жүрөгүнү тарбиялаш керек, коркпой калыш керек. Физически да тарбияланыш керек. Жоокерлер да, балдар дагы, аттар дагы. Эми спорт деле ошондой да, туурабы? Ошол жөнүндө айтып берсең. Ооба, бизди дагы тренерибиз айтат, постоянно айтат. Көчөдө уруша көрбөгүлө, вообще урушпагыла дейт. Мисалы, көчөдө мен ушуга чейин көчөдө вообще урушкан жокмун да. Только ошо рингте. Ар дайым тренерим айтат, ата энем айтат,
көчөдө эч качан урушпагыла, ар дайым ошо кичпейил болуп жүрөлү дейт. Көчөдө урушпайбыз. Биздики эми болгону ошо рингке чыгып эле өзүбүздү көргөзөбүз. Ошо ал жерге чыгып эметкенибизде бирден бир себеп бул ошо желекти желбиретейин деген максатта. Кыргызстанды таанытайын деген. Ошо жана айтпадымбы эме Тайсондун китебин окудум депчи. Ал айтат да, эгер дейт мен ошо тренерим жанагы өзүм жүргөн көчөдөн мени алып келип тарбиялап ушул спортту үйрөтүп мени чемпион кылбаганда дейт, мен эч эле качан эле ошо кичинелигимде эле ошо көчөлөрдө же мушташып жүрүп, же бир жаман ишке барып, же наркотикке байланып, же уурулук кылып, же бирөө менен мушташып, же түрмөгө түшүп ошол жакта чирип давно өлүп кетмекмин дейт да. Бирок мени ошо тренерим тарбиялады, үйрөттү, чемпион кылды, и мен ушул даражага жеттим. Ал болбогондо мен давно уже мен түрмөдө чирип кетмекмин деп айтты. Ооба, ошол эми балким биз да бул спортту тандабаганда балким эми балким стройкада иштеп жүрмөкпүз, же болбосо башка бир туура эмес жолдо жүрүп кетмекпиз да. Эми азыр бул спортто Кудайга шүгүр биз бул спортто ар дайым мисалы ошо Алладан сурап 5 убакыт намазды окуп болушунча туура жолдо жүргөнгө аракет кылабыз. Бирок эми акыры кандай болот билбейм. Кудай буюрса акыры жакшы болот. Өзүң айткандай, баягы ниетке жараша, максатка жараша. Сен айтып атпайсыңбы, мен ошо өзүмдөн кийинки жаштарга үлгү болсом, үлгү болгондо ошо кайсы жактан үлгү болосуң? Ошо сен патриотизм, балдардын ошо имандуу, күчтүү, өзү эме хадис бар го, күчтүү момун дейт, күчсүз момунга караганда Кудайга жакыныраак дейт. Жакыныраак. Болбосо ал деле момун, бул деле момун. Эмне үчүн күчсүзгө караганда Аллага жакыныраак? Себеп ал өзүнүн өзүнү, бала чакасыны, үй бүлөсүнү, мамлекетини коргоганга даяр. Ошон үчүн ал Аллага жакыныраак деген сөз да. Ооба, мен да ошо буюрса аракет кылабыз ошо чоң ареналарга чыгып ушу жаштарга жана ошо бир ислам динини же болбосо түшүнбөгөндөргө бир жакшы жагынан түшүндүргөнгө аракет кылыпчы буюрса. Мындай болсо улантырсак, эседе 3 бой өткөрдүң или 4 бой, 3 бой өткөрдүң. Андан кийин эмеде Дубайда, Абу Дабиде мушташтым. Warriors организациясы, бул организация ошо арабтардыкы. Ошол жерде бир беттеш өткөрдүм. Дагестандык Али Абдулла Магомедов деген болчу. Хабибтердин залынан, Хабибтер менен чогуу машыкчу. Ошол менен беттешип аны экинчи раундда жеңгем. Ошол нерсе да мындай кичине волнениени көбөйтөбү? Например, ошол Хабибтердин залынан келген, анан ошолор өздөрү тиги балет этип отурат. Конечно, алар башында болот да, рингке киргенден кийин уже андай эч бир волнение жок болот да. Ал жерге башында кичине волнение болот, бирок кийин уже жогуп кетет. Өзү негизи мен да ушу 6-классында экен кичине бокска барып калдым да, анан биринчи жолу рингке чыкканда ошондой турнирге мындай, кандай десем, бир мындай кругтун ичине, глобустун ичине кирип калгандай болду да. Жанындагы сопернигиңден башка эч ким көрүнбөйт, эч нерсе угулбайт. Алардын секунданттарын кыйкырып атканы да угулбайт, элдин кыйкырып атканы да угулбайт. Ошонун баары толкундануудан болсо керек. Ооба, конечно, толкундануудан болот. Башында мен да ошондой болчумун. Башында мисалы сырттан тренерлер эмнени айтып албашчы болчу эмес да. Но кийин барган сайын опыт алып, чоң ареналарга чыккандан кийин уже баягындай көзүң ачылып калат экен да. Мисалы шашпай, тренердин айтканын кийин угуп калып ушундай болду.
Ошо тренердин айтканы деп атпайсыңбы? Ошондо мисалы үчүн түшүнүктүү, бул дененин күчтүүлүгү там бир күндө 2 жолу тренировка кыласың, анан даярданасың, аны кыласың, бу кыласың, питание. Ал бул ошол физический даярдык важныйбы же духовныйбы, же акыл менен ойлонушпу, ошолордун кайсынысы важный? Бул жерде үчөө тең важный. Эгер мисалы баягыдай физически күчтүү болуп акылың иштебесе, Ал да кыйын. ал да кыйын. Эгер акылың иштеп физикалык жок болсо, ал да болбойт да. Ошон үчүн баардыгын мындай тең салмактуу алып кетиш керек да. Акылы да жакшы болуп, физикасы да жакшы болуп, бирок дух жок болсо дагы? Дух жок болсо, уже сен утулган эсепсиң да жерде. Ошон үчүн духовный да мындай сынбаш керек да. Ар дайым дух вагон кылып жашаш. Ошо дух вагон болуш үчүн эмне кылыш керек? Ошону айтып берсең, ошо кызык болсо керек жаштаргачы, угуп аткан, көрүп аткан. Бул мен да баягы чыкканда коркуч сезим болот да. Бирок дух вагон болуш үчүн эң биринчиден баягы Аллага таваккал кылыш керек. Чтобы мындай утам деп баягындай өзүңдү коркууду мындай жеңиш керек да. Коркууну жеңгенде ошондо Эң күчтүүсү Кудай. Ошо Кудай тааланын берген күчү менен тобокел кылып чыксаң, ооба ошондо гана Кудай өзү жардам берет. Кудай өз жардам берет. Мен ар дайым ошо бир чыгып атканда ошо Аллага таваккал кылып, Алладан сурап чыгам да. Бирок все равно маякта кичине коркуч сезим болот да. Эми ошол немеден кийин, Абу Забиден кийин улантсак, Кореяга бардың беле? Абу Дабиден кийин Кореяга бардым. Road FC организациясыга биз ал жерде гран-при болчу, 3 бойго контракт түзгөнбүз. Road FC'де анда 1 бой өткөрдүм. Барып ийгиликтүү кореец болчу. Кореец менен ийгиликтүү аны утуп келдим. Андан кийинки соперник японец болчу. Японецке даярдандык, бул жакта 2 ай даярдандым. Фейскудун бардым. 150 грамм вес кылбай калдым да ошол жерде. 150 грамм вес кылбай калдым. Убакыт бербей койду да бизге. 1 саат убакыт бергенде барып вес кылып келмекмин. Убакыт бербей коюшту. Ошо менен ал жерден контрактым бүттү. Андан кийин келе бердик, кайра бой болбой элечи. Убакыт деп калдың. Ошо убакыттын маанилүүлүгү жөнүндө эми сен спортсменсиң да, чемпионсуң, чоң ареналарда мушташ жүрөсүң. Ушул күнүмдүк сен өзүңдүн убагыңды 24 саатын кантип бөлүштүрөсүң? Күндүк убактын мен мисалы эртең менен бизде режим болот да. Эртең менен багамдатка турам. Кайра кичине жатып, анан туруп завтрак кылып залга барам. Залдан келем, кайра обед кылып, кайра ошо пешни окуп жатам. Кайра саат 4-төрдө туруп, кайра кечке тренировкага барам. Убакытты ошо мындай туура пайдаланганга аракет кылам да. Ошол мисалы намаздардагы убакытты мындай туура бөлүштүргөнгө жардам берет да, негизичи. Ооба. Мисалы үчүн айтасың, азыр асыр болуп калды. Асырдан кийин жатканга болбойт. Анан тез эле шам келип калат. Ооба. Шам болсо жума намаздан жолугайлы бир жерде деп ушу биздин эмени өзү негизи ислам бизди мындай тайм менеджмент деп коет го. Убакыт менен тарбиялайт да. Убакыт менен 5 убакыт намазың, же болбосо бир жылда 1 ай орозо кармайбыз. Өмүрүбүздө бир жолу ажыга барабыз. Бул ушунун баардыгы биздин жашообузду Алла Таала өзү мындай пландап койгон да. Жакшынакай кылыпчы. Кыскасы, ушу убакыт дедиңиз, ал мен бул убакыттын баягы эмеге айтылган убакытка так барууну аракет кылам. Эмне себептен? Себеби мен буну баягы Япониядан үйрөндүм да. Япониядан. Япондордон. Себеби алар биз
биринчи барганда айтылган убакыттан бери 5 мүнөт кечиги барышыбыз да, алар айткан жергечи. Анан алар постоянно бизге айтып ушундай депчи. Мен азыр ошолордун эмесине көнүндүм десем болот. Ар дайым аракет кылам ошол бир жерге эме болсо ошо айтылган убакыттан бери 5 мүнөт астын барып турганга аракет кылам да. Сон. Ага да келебиз. Негизи эле уже сөздүн ошо немеси өзүнүн ыгы менен ошо келип калды окшойт. Кореядан кийин Японияга өттүң да, туура? Ооба, Кореядан кийин Райзинге. Райзинг. Ошол Райзин жөнүндө айтып берсең, Райзин деген бул кандай организация, башка организациялардын айырмасы бар? Федор Емельяненко ошол жерде мушташкан, туура? Ооба, Райзин организациясы бул илгери ошо Федор Емельяненко урушуп жүргөн Pride болчу да ал кезде. Pride болчу, анан азыр Райзин деп аталат. Аталышы Райзин болгон. Ошол Райзин организациясы менен мен 3 бойго контракт түздүм. Биринчи. Анан 3 бойго контракт түзүп, үчөөнү тең ийгиликтүү жеңдим. Ошол кантип түзүп калдың? Аны өзүлөрү чакырдыбы же сенин менеджериң? Жок, биякта Кыргызстанда менин менеджерим бар, Марат деп, эмеден Кызыл Кыядан болот. Маратбек Муратов. Ошол Марат ака мага контрактты ошо бирөөлөр аркылуу сүйлөшүп, кандай мага контракт алып берген. Ошол аркылуу барып калгам да. 5 бой өткөрдүң. Азыр 5 бой өткөрдүм. Ага. Ошол Японияда азыр сен аябай неме болуп кетпедиңби? Баягыда таанымал болуп кетип, там баардык эле азыр керек болсо мен сен подкасттарыңдын комментарияларды бияка чакыргардан мурда окуп чыктым да. Японецтер жазып атат да, өздөрүнүн тилинде жазып атат. Анан ооба русский языкка перевод кылып туруп анан кийин окуп атабыз. Керек болсо баягы Кыргызстанда чыккан сен интервьюларыңа алар интервью неме комментарий жазып атат. Демек бул деген сөз Японияда сен болушунча эле азыр таанымал болуп калыпсың да. Ооба, азыр Кудайга шүгүр Японияда мындай жакшы эле таанымал болуп калдым. Алар кыргыздын калпагын кийип жүрөт да. Ооба. Аэропорттон күтүп алганда, Ооба. Япониянын эли аябай кичпейил эл экен. Вообще жөнөкөй. Ошол жөнүндө айтып берсең, Япониянын мисалы сен барып эле мушташып эле кайтып келе бербейсиң да, 1-2 күн айланасың, аяк бягын көрөсүң, маданиятı менен таанышасың, алардын салттарын көрөсүң, тарбиясын көрөсүң дегендей. Өзгөчөлүгү эмнеде экен ал? Алардын өзгөчөлүгү кичпейилдик экен. Анан ар дайым мындай эңилип урматтап бир нерсени сурасаң, мисалы өзү барып ошол жерге жеткирип, ушундай экен да алар. Анан шаарлардын тазалык өтө таза шаар экен да. Анан мындай көчөдө да мисалы бизде ди сигнал постоянно, аларда болсо вообще бир да сигнал уят болот алар. Ушундай экен. Вообще бир жолу мындай сигналын уккан жокмун да. Ошо ар дайым мындай баштан эгип ушинтип. Анда алар мындайга айтканда адилеттүү экен да, себеп дегенде сен барып ал көбүнчө ошо японецтердин өздөрү менен чыгып атпайсыңбы? Ооба. Ошондо дагы ким жеңсе ошону колдошот экен, ошондойбу? Ооба. Ушундай алар. Же жок, биз японец, биз алдагы. Жок, аларда андай тема жок экен. Алар мисалы ошо ким күчтүү болсо ошого бай этет экен да. Адилеттүү экен да. Адилеттүү. Сон. Эми ошол Райзиндеги 5 боюң негизи эле баягы сен азыркы ушул карьераңдагы эң кыйын чыккан ошо вакытың кайсында болду? Эң кыйын соперник. Мен бирөөсүндө эле кичине кыйналдым. Ал кыйналганым себеби кичине грипп болуп баргам эмеге. Ошо Райзинде Юто Куба деген японец менен чыктым. Ошондо 2 раунд уруп алып чарчап калдым да. Ошондо. Анан башкалары баары мен үчүн аябай жеңил бой болгон.
мен үчүн жеңил жеңиш болду. жеңиштер болду. Мындай 3 раунд баягыдай урушуп, чарчап же бир жерим айрылып кетип баягындай болгон жок да. Кудайга шүгүр баары жеңил, жакшы болду. Өтө сонун. Эми ошол бул жашоодогу келечектеги койгон максаттарың жөнүндө айтып берсең. Келечекте максаттарым аябай чоң. Кудай буюрса, келечекте бир алдыга койгон максаттарым ири бул ушу бир чоң бир медресе курсам деген оюм бар. Ошол. Андан кийинки максатым буюрса ошо бул Rising организациясында контрагым бүтсө, ошол кийин закен ошо UFC'ге барып, ошол жерден да жакшы бойлорду көргөзүп, ошол жердин да чемпиону болуш да максаттар. Андан башка майда чүйдө максаттар конечно. Ошол UFC'ге деп атпайсыңбы? UFC'ге барыш үчүн эмне кылыш керек? Кантип жетиш керек? Азыркы учурда Кыргызстандан канча боецтер бар UFC'де? Азыркы учурда Мыктыбек Оролбай уулу бар, Уран Сатыбалдиев бар, анан жакында эле дагы бир бирөө кирди бизден. Валентина Шевченко бар. Анан Муртаза Али Магомедов деген да жакында контракт түздү. Вообще ошо төртөө бар да бизде. Ошол кириш үчүн эмне кылыш керек? Ал жерге кириш үчүн жакшы бир менеджер болуш керек. Ошо жакшы менеджерлер пока азыр Кыргызстанда бизде жок. Ошол мындай UFC деңгээлинде ошондой чоң организация менен сүйлөшүп, чтобы балдарды алып барганга. Эми буюрса андай менеджерлер да болуп калар бизде. Ошол азыр дагестанецтер азыр аябай популярдуу болуп атпайбы UFC'де? Ооба. Анан өзүң да айттың, ошол Дагестанга барып машыктым деп, тиги Акбар дагы бир эмесинде интервьюсунда айтып аткан Акбар Абдуллаев. Ооба. Көп эле биздин боецтер ушул Дагестанга барып, ошол жерден тажрыйба алып, анан эме кылып атыптыр да. Ооба. Анан сен кандай дейсиң? Биздин Кыргызстан дагы ошондой даражага жете алабызбы? Биз Дагестанга барып эмес, дагестандықтар келип Кыргызстанга келип машыгып. Конечно, болот. Бизде болот, бирок жакшы болот андай болсо. Биз бирок андай пока Не светит дейсиң. Негизи сен көп эле подкасттарга уже чакырып башташты, чыга баштадың, сүйлөп баштадың. Эч бир подкастта же болсо эч бир жерде айтпаган бир сөзүң барбы? Секретиң. Атам мындай бир иштерди айтат эле да, мындай кылып кой, ошолорду кылбай башка эшек минген кетип калчу, ушундай эмелер болот эле да. Бирок аларды айтпай эле койдук дейсиз. Эмнеге? Айта берейинби? Айта бериңиз. Кызыктуу эле болмокчу. Мен ошо жаштык кезимде баягы атам бир ишти мындай кылып кой же тигиндей кылып кой десе, ошол макул деп, бирок кылбай, жаштык кылбай башка мындай ойногону кетип калчумун да. Бирок эң өкүнүчтүүлөр ошолор мындай жаштык кезде ошондой кылбаптырмын деп ошо азыр ойлойм да. Ошо кичине өкүнөм да, ошондой болчу. Ошол ата-энең же болсо туугандарың кой балам, ушул спортуңду койчу, бул опасно экен, коркунучтуу экен, башка эле нерсе менен алектенбейсиңби дегендер болобу? Азыр боло элек, бирок башында мен ушул ММАге түшүп баштаганда мага атам айтканда, сен жөнүнө койбойсуңбу балам, башка спорт менен же күрөш мененби же башка тармак менен алек болбойсуңбу деп айткан да. Анан мен айткам ошондо, эми бул спортту мен өзүм желаниям ушуга болуп Тандадым. Өзүм тандадым. Сиздер мага ушу дуа кылып, поддержка кылып турсаңыздар, Кудай кааласа травма болбойт, жакшы болот деп айткам да. Ошондон кийин ар дайым ушу
дуа кылып жакшы сөздөрүн айтып турат да. Поддержка берип турат. А так азыр андай эмелер болбой эле. Анан эми мисалы бир бой өткөрдүң дейли. Андан кийин какой-то перерыв болот да, бош убактың болот. Ошол бош убактыңды немен алектенесиң? Башка бош убакыттарда көбүнчө тоого чыгып, таза абага эс алып, ар бир бойго барып келгенден кийин ушундай тоого барып, балдар менен чыгып, кичине шашлык кылып, ошолор менен көңүл ачып келебиз. Андан сырткары жумасына бир жолу баягы ат мингенге аракет кылам, ат минип турам кээде. Ат темасын ачпай эле койбодуң да. Ооба, мен да сени ушул улакта бир көрүп калам да. Ат минип жүргөңдү. Ошондо атка да кызыгат экенсиң да, улакка. Атка кызыгам. Кээде ошо улакка барып турам, кээде баягы улак ашырып тураттар, улак шаап турам кээде. Чемпионго ашыр деп коюшат да. Чемпионго ашыр дейт да, ошондой кичине чаап турабыз. Жакшы сон. Ошол звезда, жылдыз оорусу менен ооруп калуу коркунучу болгон жокпу сенде? Жок, менде андай звезда деген темасы жок. Мен вообще ошондой постоянно аракет кылам, мындай кичипейил болуп жүрүшкө. Мисалы, көчөдө ар дайым мындай тааныбаган киши деле болсо мен барып мындай салам берип өтүп кеткенге ар дайым ушундай аракет кылам да. Мисалы, мындай керсейип андай жүрүш ал момунга жарашпайт да. Ошо жапондор менен кыргыздардын айырмасы эмне экен? Айрыкча ошо жанагы немеде рингдеги культура, же болбосо ошо спортко болгон кызыгуу. Алардын кызыгуусу менен Кыргызстандын салыштырсак алардыкы көбүрөөк экен да. Алар мындай именно ушул ММАге же башка спортторго да ушундай билбейм, бирок ММАде мисалы аябай мындай көп келет экен да, мисалы ареналарда. Мисалы Кыргызстанда азыр Кожомкулда бой болсо, мисалы толбойт да ошолда. Ал жерде 55-60 миң Адам келип көрөт экен да. Ошондо мен таң калдым. Ушундай кызыгат экен да булар депчи. Алардын кызыгуусу катуу экен. Сон. Болду, анда сага эркин микрофон берсек, элибизге, жаштарга кайрылууң болсо кайрылып койсоң. Азыркы жаштарга айтарым эң негизгиси ошо алдыга максат койсун, максатка жетиш үчүн талкпай эмгек кылсын. Эң негизгиси ата энесинин айтканын угуп, туура жолдо жүрүп, ошо окружение деп коет, кругтарын жакшы инсандар менен жүрүп, ошондой кылсындар да жаштарчы. Имандуу болсун, Имандуу болсун. Ар дайым ошо иман жолунда, ислам жолунда жүрүп, 5 убакыт намаздарын окуп, жакшы жүрсөлөр чоң ийгиликтерге жетет. Ошол. Анан кыргыз элиме, көрөрмандарга айтарым, баарыңыздарга рахмат чоң. Ар дайым колдоп, куштап жүрөсүздөр. Буюрса, келечекте ошо Кыргызстан желегин чоң ареналарда желбиретип, кыргыз элини сүйүнтүп жүргөнгө ар дайым аракет кылабыз. Буюрса. Кудайым ошого жеткирсин. Биз дагы бир жолу ушул студияга чакырсак жок дебей келип, кеп кеңешиңди айтып берген үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат чоң силерге. Өтө ыраазыбыз. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен Кудай буюрса бүгүнкү подкастыбыздын аягына чыкты. Баардыгыңыздарга ийгилик, ден соолук. Баардыгыңыздар аман болуңуздар. Элибиз, журтубуз тынч болсун. Эгер бүгүнкү подкасттан кандайдыр бир пайда алган болсоңуздар, кызыл жүрөкчөнү басып, бизге жазылып койгонду унутпаңыздар.